министр транспорта и коммуникаций, министр энергетики, Заместитель премьер-министра, первый заместитель министра иностранных дел. Кыргызстандын премьер-министри Улукбек Марипов Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин Алматыда өтө турган кезектеги жыйынына катышат. Маалыматка караганда иш-чара 5 февралда өтөт. Жыйында бир катар маселелер талкууланат. Армения, Беларусь, Казакстан, Россия жана Өзбекстандын премьерлери менен жолугушуу күтүлүүдө. Марипов Алматы Digital Forum 2021 форумунун ишине дагы катышат. Булак Спутник Эйч. Президент Садыр Жапаров премьер-министр Улукбек Мариповдун аракетин мактоого алды. Бул тууралуу президент Telegram каналы аркылуу билдирди. Туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок деп айтылат кыргызда. Туура кадам жасады премьер-министр деп билдирүү калтырган. Маалым болгондой, бүгүн премьер-министр Марипов бир тууган инисин Ноокат районунун акими кызматынан бошоткон. Булак Медиацентр Кейдж. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев өзүнүн дарегине айтылган маалыматтар боюнча өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу жооп берди. Сөз жок, эмне мынча каралап, актанбаймын, жараткандын жана элдин алдында тазамын. Мени жамандагандан бирөө пайда табатко. Достор, ушундай каралуу күч алды. Коррупция жеңилет буйруса, коррупция менен күрөшүш оңойго турбайт. Бериптир, алыптыр менен иш бүтпөйт. Элдин алдында жүзүм жарык деген билдирүү калтырган. Эске салсак, буга чейин Финполдун төрагасы тез арада камалат. Ага кээ бир ишкерлер көрсөтмө берген деген маалымат тараган. Булак Медиацентр Кейдж. Орусияда кыргыз кызын бычактап кетишти деген сүрөт тарады. Ички иштер министрлиги жабырлануучу ооруканада дарыланып жатат дейт. Социалдык тармакка жарадар болуп жаткан кыздын сүрөтү жарыяланып, анын каза болгону айтылууда. Андагы маалымат боюнча окуя Орусияда орун алган. Интернет желесине тарап жаткан сүрөт жана маалымат боюнча Ички иштер министрлиги билдирүү жасады. 2 февралда саат 15:28 чамасында Москва районунун Красногорск шаарындагы Пашинский бульварында белгисиз жаран 24 жаштагы кызды белгисиз зат менен уруп жаракат келтирген. Жаракат алган 24 жаштагы кыз кыргыз жараны болгон. Ал курсагынын алды жагына бычак сайылган жана кесилген деген диагноз менен ооруканада жатат, абалы туруктуу. Аталган факты боюнча Орусиянын тергөө башкармалыгы тарабынан курал же курал катары колдонулган буюмдарды колдонуу менен атайлап ден соолукка оор залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда кылмыш кылган жаранды аныктоо жана кармоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп жатат дешти мекемеден. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү жарандарды жалган маалымат таратпоого чакырат. Айрым жарандар жабырланган кыздын сүрөтүн интернетке жарыялап, анын каза болгон деп жазышууда. Жарандарды жалган маалымат таратып, дүрбөлөң чыгарбоого, тергөө аягына чыкканга чейин чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратпоого чакырабыз деп кошумчалашты мекемеден. Орусияда бычакталды деген кызга операция жасалды. Ата-энеси жанында. Социалдык тармакка жарадар болуп жаткан кыздын сүрөтү жарыяланып, анын каза болгону айтылган. Андагы маалымат боюнча окуя Орусияда орун алган. Интернет желесине тарап жаткан сүрөт жана маалымат боюнча Ички иштер министрлиги билдирүү жасап, жабырлануучу каза болбогонун, ал ооруканада жатканын кабарлашты. Ошондой эле кылмышка шектүүнү аныктоо жана кармоо иштери жүргүзүлүп жатканын айтышты. Ал эми Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинин басма сөз кызматынан төмөндөгүдөй маалымат беришти. Кызды каза болду деген кабар чындыкка дал келбейт. Жабырлануучу жаракат алып, операция жасалып, ооруканада жатат. Ата-энеси жанында экени маалым болду. Ошону менен бирге жакындары ар кандай маалымат таратпоону өтүнүштү дешти элчиликтен. Кой таш окуясында жаракат алгандар митингге чыгышты. Бүгүн 4 февралда Кой таш окуясында жаракат алгандар, куралсыз адамдарга ок аткандар жазалансын деген талап менен УКМКнын алдына митингге чыгышты. Бул тууралуу Кундуз Жолдубаева социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Кой таш окуясында жаракат алгандар Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдына куралсыз адамдарга ок атканга буйрук бергендер жазага тартылсын жана Альфа атайын даярдыктагы аскер кызматкерлеринин аракетине баа берилсин деген талап менен митингге чыгышты. Ошондой эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кат түрүндөгү кайрылууну калтырышты деп жазып калтырган Кундуз Жолдубаева. Оштого жаңы эл аралык аэропорттун курулушун Түркия каржылашы каралууда.
Ош облусуна жаңы эл аралык аэропорт куруу көп жылдан бери айтылып келген убадалардын бири. Кара суунун Мада айылынан 10 гектар жер бөлүнүп, куруучу инвесторлор да табылган. Бирок белгисиз себептерден улам иш алдыга жылбай жаткан. Бүгүн 4 февраль өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдурайымов долбоор менен жерине барып таанышты. Сүйлөшүүлөрдөн кийин жергиликтүү жетекчилер өкмөткө кайрадан сунуш киргизүүнү макулдашты. Анда айтылган маалыматка ылайык буга чейин Ош аэропортун курууга кытайлык жеке компания кызыктарлыгын билдирген. Бирок аэропорт стратегиялык мааниге ээ болгондуктан аталган инвестордон баш тартууга туура келген. Учурда Түркия мамлекети тарабынан каржылоо сунушталып, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылат. Ош облусунда жаңы эл аралык аэропорт куруу стратегиялык жана экономикалык чоң мааниге ээ. Булак компресс. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин борбордук аппаратынын жааматына министр Аскарбек Жаныбековду тааныштырды. Өкмөт башчы белгилегендей, министрлик колдоого мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, айыл чарба тармагындагы ишкерлерди колдоого алуу үчүн бардык күч-аракетти жумшоосу зарыл. Министрлик алдында айыл чарбаны реформалоо жана аймактарды өнүктүрүү боюнча натыйжалуу чараларды иштеп чыгуу боюнча маанилүү милдет турат. Анткени калктын басымдуу бөлүгү аймактарда жашайт, деди ал. Премьер-министр Улукбек Марипов ведомствонун жаңы жетекчисине жана жалпы жамаатка жемиштүү жана ийгиликтүү ишти каалады. Жазгы талаа иштери чукул кирип келе жатат. Өзгөчө мына Кыргызстандын түштүк тараптарында Килде деле уже чыккандай болуп, жакынкы күндөрдө эле жазгы талаа иштери башталат. Каналдар, башкалар. Баарыбыз айылда чоңойгонбуз. Эң биринчи арыктык чабабыз да, туурабы? Ошол сыяктуу райондун жетекчилери менен, айыл өкмөттөрү менен да ушул жумуштарды башташыбыз керек. Андан сырткары дыйкандарды ушул минералдык удобрение, күйүүчү майлоочу майлар менен колдон келишинче биз 100% камсыз кылышыбыз балким ордур, бирок ушул тапшырмалардын баарын биз азыртан бүгүндөн баштап азыр ушул ишти башташыбыз керек. Ошон үчүн Аскарбек Сапарбекович жумушуңузда ийгилик болсун. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов борбордук аппараттын жааматына Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевди тааныштырды. Өкмөт башчы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын окуду. Ага ылайык Кубанычбек Турдубаев түзүлгөн мамлекеттик органдын жетекчиси болуп дайындалган. Кубанычбек Турдубаев энергетика тармагында көп жылдан бери эмгектенип келген инсан. Анын иш тажрыйбасы энергетикалык комплексти өнүктүрүү боюнча мындан аркы кадамдарды кабыл алууга мүмкүндүк берет деп ишенем, деди премьер-министр. Буга катар өкмөт башчы мамлекеттик орган алдында турган жаңы кубаттуулуктарды жана өнөр жай ишканаларын түзүү, энергетикалык тармактагы техникалык жоготууларды кыскартуу боюнча ыкчам жана узак мөөнөттүү милдеттерди белгиледи. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов жаңы дайындалган энергетика жана өнөр жай министрине алдыга коюлган милдеттерди чечүүдө ийгиликтердин болушун жана жамаат менен биргеликте ыраттуу иш алып барылышын каалады. Энергетика чындыгында бүгүн Кыргызстанды өзү тааныткан дагы энергетика, канча суу ресурстары бар, бирок ошого карабастан энергетика тармагы чоң реформага муктаж. Муну чечүүчү күн келди. Бүгүндөн баштап чечпесек, жакынкы убактарда бизде ачык айтканда чоң бир көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Бир эле ушул энергетика жакка эле багытталып калбастан, өндүрүштү дагы, тоо-кен тармагы боюнча дагы бардык жумуштарды өлкөнүн кызыкчылыгына гана бюджетти толтуруу. Өкмөттүн ичинде ушул тармактарды сиздер аткарасыздар. Сиздерден күтөбүз. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, баарыбыз ынтымакта бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарат деп мына Кыргызда бекеринен айтылган эмес макал. Ушул макалды да чындап аткарышыбыз керек.